Келиңиздер, жыйындар жөнүндө уланталы теманы. Update методун тууралуу айтып берейин. Update методу жыйынга башка коллекциянын элементтерин кошот. Мондай тизмек бар бизде. Башка коллекция дегенде, мисалы, мондай лист болушу мүмкүн, же болбосо мондай кортеж болушу мүмкүн. Мындай жүгүртүп көрөлү. Ошондон бул коллекцияда болгон элементтердин баарын алды. Буга салып койду, бирок set өзү, жыйын өзү кайталанган элементтерди сактабайт. Ошондо кайталанган нерселердин бири-бирден эле калтырып, калгандарын ыргытып салды да. Эми кийинкисине өтөлү. Difference update. Экинчи жыйындагыларды биринчи жыйындан алып салат экен. Мисалы, могу жерде 2-4 деген бар, бул жерде 1-2-3-4 деген бар. Келиңиздер, мындай кылалы. Муну мен жашырып коеюн. Мында жашырып коеюн. B деген 2 бар, мында 4 бар. Аны мында кылабыз. Difference update. Difference update кылдык, анан B дедик. Анда бул A деген жыйынды жаңыртып атат. Ошондо A'нын ичиндегилерден B'нин ичиндегилерди алып салдым. Мына 2-4 могу A'нын ичинде бар да. Ошо экөөнү силерди алып салыш керек экен деп алып салды. 1 менен 3 калып калды бу жерде. Бул difference update болчу. Ошондой сыяктуу дагы бир апдейт бар. Апдейт деген ушу жаңырткыч. Symmetric difference update деген. Берилген жыйын өзүнүн башка жыйынга карата симметриялык айырмасы менен жаңыртат. Абан түшүнүксүз татаал болуп атат. Келиңиз мисал менен түшүнгөнгө аракет кылалы. Мында 1-2-3-4 деген бар. Бизде бар. 2-4-5-6 деген бар. Келиңиз мында улантып беребиз. 2-4-5-6. Муну жашыра туралы. Symmetric difference update. B. Бул не бале болот экен, көрөлү. 1-3-5-6 болду. Ошондо 1-3 мында жок. Симметриялык айырманын бир бөлүгү. Экинчиси 5-6 A'де жок. Ошондо бири-биринде жок болгон элементтерди калтырат экен. Бири-биринде бар элементтерди толугу менен жок кылып салат экен. Могу 2 деген бар бири-биринде, экөөнүндө тең бар. 4 деген экөөнүндө тең бар. Анда экөөсү тең бар экен, буларды алып салды. Анан уникалдуу элементтерди калтырып койду. Symmetric difference update деген. Ошондо эсиңизде болсун. A жаңырып атат, B ошо бойдон калып атат. Аны текшериш үчүн мындай кылсак болот. B ошо бойдон калды. A жаңырды. Кийинкиси intersection update. Intersection update берилген жыйын өзү менен башка жыйындын кесилиши менен жаңыртат. 1-2-4 бар, 2-3-5-6 бар. 2-3-5-6 деген бар экен, аны көчүрүп коелу. 2-3-5-6. Муну бияка жылдыралы. A intersection update B. Ошондо 1-2-3-4 бар, B'де 2-3-5-6 бар. Анан intersection update 2-3 чыгыш керек экен. 2-3 чыгып атат. Бул B жаңырбай ошойдон калды, ал эми A жаңырды. 2-3 болду. Ошондо дагы бир жолу окуйлу. Эмне болгон? 2-3 калтырыптыр. Ал эми 1-4-5-6 деген жок болуп кетиптир. Берилген жыйын өзү менен башка жыйындын кесилиши менен жаңырат. Кесилиши эмне болот? Бул жерден 2 жана 3 деген жерден экөө кесилишет экен. Ошо кесилишти алып калат экен. Калгандардын баарын ыргытып салат экен. 1-4-5-6 дегендерди ыргытып салат экен.